Bismillahirrahmanirrahim. Yerimli rahimde Allah Teala atымен başlap Allah'tan tıştan rahmatın berekesini qalap salamlaşam. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Bugün Çuvalıstан мүрзөсүндө урматтуу мекендештерим, биз азыр булай тартып съемка кылыш эч ойго келген эмес, бирок өзүбүз сабак алып атабыз, башкалар дагы сабак болсун деген ойдо ушундай сабак болсун деген максатта тартып коелу дедик. Урматтуу мекендештерим, биз Майк Тайсон мүрзөсүнө барган жокпуз. Артисттердин мүрзөсүнө барган жокпуз. Биз Чубак устазды зыярат кылып, Чубак устаздын мүрзөсүнө Кур'ан окуганы келдик. Урматтуу мекендештерим, айтайын дегеним эмне? Ким болууңду ойлон. Кимге карата көмүр тутасың, ошолорду ойлон. Кайсыл жерге келериңди ойлон, урматтуу мекендешим. Түбөлүк жашоо, түбөлүк же азап, же жыргалчылык ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек, урматтуу мекендештерим. Менмин дегенин бардыгы өтүп кетип атат. Илимдин ээси болгон Чубак устаз өтүп кетти го. Сен кайка барасың качып? Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Баягы төрөлгөндө келгениңде бардыгы жылмайсың дейт, өткөнүңдө бардыгы ыйлап калсын артыңан деген сөз бул Чубак устазга тиешелүү болду. Келгенде баары кубанды, кеткенде бардыгы ыйлады. Бомушудан баштап сойкусу дагы ыйлады. Эмне үчүн? Себеби Чубак устаз чыныгы эркек адам эле. Сүйлөп эле калбастан амал дагы кылган адам эле, урматтуу мекендештерим. Ушул маселелерди ойлоп түбүнө жете албайсың. Кабырдагы бериле турган 3 суроо бар. Раббың кайсы? Диниң ким? Диниң кайсыл? Пайгамбарың ким? Араңарга жиберилген адам тууралуу эмне дейсиң деген маселелер. Азыр мен басып келатып бирөөгө кыйкырсам укпай калды. Кабырдагылар канчалык кыйкырып бизге белгилерди бергиси келет, бирок биз укпайбыз аларды, урматтуу мекендештерим. Кабырда 3 суроо. Раббың ким? Пайгамбарың ким? Диниң кайсыл? Бул суроолорго даярданышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Бир жерден жыгылганда, о деп эмне сөздү айтасың? Энең деп сөзүңдү айтасыңбы? Же кандай сөздөрдү айтасың? Бир чочуганыңда, бир коркконуңда, же бир кичине жыгылып кетип атканыңда ошол сөздү айтып атасың. Өлгөнүңдөн кийин мээң иштеши токтойт, жүрөктөгү сөз чыгат. Катуу чочуганда деп башка бирөөлөр сөгүнөт, деп бирөөлөр дагы бир сөздөрдү айтат. Ошол кичинекей коркунучта ушундай сөздөр чыгып атат. Эртең жан алуучу периште келгенде эмне сөздөр чыгат оозуңдан? Жүрөктөгү сөздөр чыгат, урматтуу мекендешим. Өлүмгө даярданайлы. Илимдин ээси дагы, билимдин ээси дагы устазыбыз Чубак Жалилов өттү. Сен кайка барасың качып? Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Ойлон, ойгон. Жашоо кыска, өмүр кыска. Сабак алышыбыз керек. Чындап амал үстүндө кылган, илимди алып эле калып, сүйлөп эле калбастан амал үстүндө өзү дагы аткарган устазыбыз, үлгү болгон устазыбыз Чубак устаз. Аллах анан ыраазы болсун. Бейиш бакчаларынан бир бакча кылсын жаткан мүрзөсүн. Фирдаус бейишинен орун берсин. Аллах Таала ал инсанды ашкере кылган, купуя кылган күнөөлөрүн кечирсин.